урматтуу мусулман туугандар, ыйык Рамазан айыбызга бир айдан бир аз көп калды. Бир ай 10 күн тегерегинде. Рамазанга жакындап баратабыз. Орозо айга жакындап баратабыз. Ошого байланыштуу орозого чейин жумаларда, ошол 5 жумабыз болсо, 5 жумада сиздер менен орозо маселелери үстүндө турабыз иншалла. Көбүнчө орозо келген учурда башталат да. Орозо кармаганда кандай болот, мындай болбойт, тигиндей болот, бузулат деген нерселер. Эмне орозонун кээ бири бар, орозонун аягында ал темаларды өтөт да. Негизи эмне болуш керекпиз? Биз орозого даярдык иретинде бир ай ошол орозо темаларын жумада иншалла өтөбүз. Насип болса, биз бул нерсени фикх деп атайбыз. Орозонун фикхи, орозонун маселелери болот иншалла. Албетте көп сүйлөш үчүн бир китепти негиз алдык. Бул китеп Нурул Изах деген бир китеп. Нурул Идах биздин Ханафи мазхабтын ибадаттар маселесинде, ибадаттар темасында аябай авторитеттүү болгон бир китеп. Авторитети күчтүү болгон бир китеп. Анан экинчи жагы ошол маалыматты бергенде дагы маалыматтын тартип ирети өтө ыңгайлуу берилген. Ар кайсы жерден албай бир ирет менен кеткен бир учур. Ошондой таризде жазылган бир китеп. Ошондой таризде жазылган бир китеп. Орозо тууралуу. Биринчиден, орозо деген эмне? Орозо араб тилинде саум деп аталат. Ас-сауму. Саум, ошол орозо деген сөздүн мааниси ал-имсаку. Сактануу, кармануу. Эмнеден сактанат, эмнеден карманат инсан? Нахаран ан идхали шейин амдан ау хатаан батнан. Күндүзгү убакыттарда курсагына атайын же ката кылып алып туруп бир нерсе киргизүүсүнөн сактануусу болуп эсептелет. Карагыла, бул өтө маанилүү. Орозо эмне? Орозо бул биринчиден жеп ичүүдөн тыюу болуп эсептелет. Кайсы убакытта? Күндүзгү убакыттарда. Туугандар, бул өтө маанилүү. Бизде көбүнчө орозо кармайт, 99% орозон туура эмес кармашат да. Ошон үчүн буга көңүл бургула. Өтө көңүл буруп туруп уккула. Эмне деп атабыз? Жеп ичүүдөн тыйыласың. Кайсы убакытта? Күндүзгү убакыт. Күндүзгү убакыт дегенде эмне? Бул таң аткандан баштап туруп күн батканга чейинки убакытты айтабыз. Күндүзгү убакыт деп айтабыз. Таң аттыруу, кайсы таң атуу маселеси? Эки түрдүү таң атуу бар, туугандар. Китептерде фажри садик жана фажри казиб деп атап коюшат. Эки түрдүү таң атуу бар дейт. Биринчиси жалган, экинчиси чын. Жалган болгон таң атуу, туугандар, көктө жарыктык вертикалдык түрдө пайда болот. Жарыктык вертикалдык түрдө пайда болот. Ал эми чын болгон
таң атуу баягы бамдат намаздын убактысын белгилеп жаткан, этибарга алган, ооз бекитүү убактындагы белгиленген учуру ошол кайсы чын таң атуу. Бул кандай? Бул жарыктык горизонттон горизонталдуу түрдө жайылып туруп, көккө акырын көтөрүлгөн жарыктык болуп эсептелет. Биринчи жарыктык бир пайда болот. Карайсың, таң атып баштады деп ойлойсуң, анан кайра бир караңгы пайда болот. Бул туура эмес. Экинчиси, горизонталдуу түрдө эмне горизонтту көргөндө акырын көтөрүлө баштайт. Мына ошол таң атуу негизинен. Азыркы учурда болсо туугандар, буну айтайын. Азыр чыгып сыртка чыгып, горизонтту караш, күндү караш, убакытты тигинден баягы көз менен аны караш, азыр эч кандай бир кажети жок. Түшүнүктүүбү? Эч кандай кажети жок. Эч кандай кажети жок. Эсептелген бир эсептөө чыгарган илим бар. Ошол илимге таанып туруп, бизге намаздын баардык убакыттарды эмне кылып коюшкан, белгилеп коюшкан бизге. Убакыттарды белгилеп коюшкан. Силер азыр намаз окуганда эмнеге карайсыңар? Календарга карайсыңарбы, календарга? Ар бирөөбүздүн телефонубузда ошол календарлар барбы, намаз убакыттары. Мына ошол намаз убакыттары календарга караганда бамдат намаздын убактысы деп турабы? Ошол бамдат намаз убактысы орозонун жабылуусу зарыл болгон бир убакыт. Ооз ошол жерде бекитилет. Түшүнүктүүбү? Ооз ошол жерде бекитилет. Бул кайсы убакыт деп коебуз биз? Күндүн башталыш убакыты. Качан токтойт? Шам намаздын убактысы бар. Календарга карайсың, шам намаздын убактысы турат. Түшүнүктүү? Азыр мисалы, азыркы бүгүнкү календарга караганда шам намазы жети канчада? 7:19:20. 7:19:20 дейли. 7:20. 7:20да шам намазы убактысы экен, демек 7:20да ооз эмне кылыш керек? Ия, ачылыш керек. 7:20 эмес, 7:19да ачып алса эмне болот? Эмне болот? Ия. Эмне болот? Айткачы. Орозосу болбойт, орозосу бузулат. Бамдат намазы убактысы канчада кирип атат? 5:24. Сен 5:25де жаптың. Эмне болду? Орозо ошол күнү бузулду, бүттү. Түшүнүктүүбү? Бул өтө маанилүү. Бул маселе боюнча фатва берилген. Азыр күндү карап, кээ бир молдолор чыгат. Кээ бир молдолор бар. Календарды жокко чыгарат дагы. Анан биздин муфтияттын өзүнүн кабыл кылган бир календары бар, туугандар. Ал календардын иштеп чыккан инсаны, географияны, астрономияны өтө жакшы билген бир киши. Кыргызстанда атактуу алымдардан бирөөсү бул киши. Абибулла Ажи. Азыркы учурда Кыргызстан мусулмандар алымдар кеңешинин төрагасы ал киши. Кыргызстан мусулмандар эмнеси? Алымдар кеңешинин төрагасы. Алымдар кеңеши бул Кыргызстанда диний жакта эң жогорку инстанция. Түшүнүктүүбү? Диний жактан эң жогорку инстанция. Ошонун төрагасы болгон бир киши. Өзбекистан мурунку жыл бул маселе, календар маселесинде өтө талаш тартышка түшүп туруп, бул кишини чакырып, бул кишинин жарым сааттык семинардан кийин ошол жердеги алымдар эмне деди? Бүттү. Биз бул кишинин иштеп чыккан календарыны эмне кылабыз, негизге алабыз деп айтышты. Көрдүңүздөрбү? Өзүбүздүн атактуу инсандарыбыз бар. Бул үстүндө жолдо чыгып туруп, паланча саатта болсун, макул мында болсун, 1 минут тияка болсун, 1 минут тияка болсун. Жок, так. Бүт нерсе так. Ошон үчүн саатка карайсыңар. Андан да маанилүү бир маселе бар. Кээ бири саатка эмес, азанды итибарга алат да.
азанды итибарга алат. Эми өнүккөн мамлекеттерде баягы диний жаат өтө өнүккөн мамлекет саатын окулган азан болсо бир түшүнөт эле. Мисалы Сауд Арабия, мисалы Түркия саат менен окуйт. 1 мүнөттө кечиктирбейт, саат менен окуйт. Сауд Арабия убакыт келди, сразу окуйт. Эми ал жерде сен азанга итибар кылсаң болот. Азан айтылды, айтылбады, ошого жараша. Бизде Кыргызстандын азан убактысы бар. Шедастары, ал имамдын настроениясына байланыштуу. Настроениясы болсо, үйдө разы кылып коюшса, убактында чыгат да, бак нормально окуйт азан, убактында. Өзгөчө айылдарда, туугандар, бизде мечиттеги азандарга итибар кылынбайт. Түшүнүктүү? Болбосо орзоңду бузуп коет. Молдеке барып өзү оозун жабат дагы жакшылап туруп, соолун тойгузуп, оозун жабаттан дуасын окуйт, эми барайын азан окуйм деп атат. Анан барып эмне кылат? Үйдөгү башкалар болсо күтөт, качан тиги молдеке азан окуйт деп жеп атат. Азан жок, жеп бергиле. Эчтеке болбойт. Болот. Ошон үчүн туугандар, эң туурасы, эң жакшысы, эң коопсузу эмне кыласыңар? Азыркы учурда календарь бар. Мисалы, бизде муфтияттын календарь иштеп чыккан Насаат медиа бар, только муфтият боюнча берет. Ошол Насаат медианы аласыңар, жүктөйсүңөр, Насаат медиа боюнча өзүңөрдү жабасыңар, өзүңөр ачасыңар иншалла. Ошон үчүн бул өтө маанилүү да, өтө маанилүү. Эмне дедик? Демек күндүзгү убакыт. Күндүз демек бамдат намазынын убактысын кирүүсүн баштап туруп, шам намазынын убактысын кирүүсү бул күндүзгү убакыт деп аталат. Ошол учурда жеп ичүүдөн адам баласы тыйылыш керек. Кандай тыйылат? Кандай жеп-ичүү? Атайлап жеп-ичүүдөн жана ката кылып жеп-ичүүдөн. Унутуп калуу башка. Кээ бирөө ката менен унутууну экөөнү бириктирип коет дагы, экөөнү чаташтырып жиберет. Экөөнү алмаштырып жиберет. Унутуу башка, ката башка. Унутуу башка, ката башка. Кээ бирөө ката болду эчтеке болбойт дейт. Мисалы, унутууга бир мисал берели, катага бир мисал берели. Унутууга бир мисал, орозо экен, көбүнчө орозонун башкы күндөрүндө көп болот бизде. Орозо экен, унутуп каласың, үйгө келип эле, мисалы ысыкта чаң коти, келип бир стакан суу эле ичип аласың бир стаканды. Ичип алганда уруп алып, стаканды ичип бүттүң. Кээ китепте жазылат, ал киши тамак жеп, ошол тамагын бүтүрүп, кесесин баарын бүтүрүп, тоюп бүткөндө дуа кылгандан кийин, абы орозо элем десе, эмне болду бул кишинин орозосу дейт? Алла Таала жебирди, ичирди. Ошол жерде эстеди, өзүндө бар болсо болгон түкүрөт дагы бардыгын жутпайт. Өзүн тазалайт, тазалап туруп, элеп туруп, анан орозосун уланта берет бул киши. Бул киши унутту дейт. Уnutkан кишинин орозосу бузулбайт, тамак жесе да ичсе да. Бирок ката кылып алган инсан кандай ката болот? Мисалы, дарат алып аткан учурда адам баласы гаргара кылат. Гаргара деген сөз эмне? Ооз чайкайт. Ооз чайка мазмаза. Мазмаза ооз чайкоо деп аталат. Чайкайсың. Кекиртекти баягы биз мубалага деп коебуз. Ооз чайкап ооз гыр дегенде эмне? Бул гаргара. Ошол өзү орозо кармаган учурда гаргара кылуу макрух болуп эсептелет. Башка учурларда сүннөт. Эмеде орозо учурда эмне болуп эсептелет? Макрух болуп эсептелет. Эми гаргара кылып атып, кокос кичине суу кекиртектин өтүп кетти. Бул киши эмне болду? Атайын кылдыбы? Жок. Унутуп кылдыбы? Жок. Ката кылды. Ката кылган инсандын да орозосу эмне болот? Бузулат. Түшүнүктүү? Унутуу жана ката башка маселе. Унутуу, ката экөө бөлөк нерсе. Демек эмне экен? Орозо бул эмне дегенде, орозо кайра кайталап жатабыз. Орозо күндүзгү убакыттарда, күндүзгү жеп-ичүүдөн тыйыласың. Жеп-ичүү кандай? Атайын же болбосо ката кылып алып жеп-ичүүдөн тыйыласың. Же болбосо бул биякта курсак маселеси бар деп айтылат. Курсакка кирген нерсе. Бирок бир гана курсак эмес. Китептерде өтөт. Китептерде адам баласынын ичинде боштуктар бар дейт. Фарак деп коет. Фарак. Боштуктар бар дейт. Ошол боштуктарга жеткен болсо, ал эмне? Мисалы, ошолордон бирөөсү болуп эсептелет. Эгерде сен
мисалы bir дары бар. Дары алып туруп башыңа тамызасың. Bir жаракат алдың, ошол жаракаттан чыгып туруп мээңе кире турган болсо, мисалы. Эмне болду? Орозоң бузулат. Же мурдуга бир нерсе аласың. Ошол мурдуң бияка өтпөйт, тамакта өтпөйт мурдуга алган bir дары, мисалы. Тамакта өтпөйт. Бирок барып туруп мээңе өтүшү мүмкүн. Түшүнүктүбү? Мисал дейм. Мисалы. Эмне болот ошондо? Senin orozоң бузулат. Ошон үчүн айтат, курсак жана курсактын өкүмүндө болгон боштуктар бар болсо, мына ошолорго дагы эмне болуш керек? Адам баласынын азык иретинде болсун, же азык иретинде болбой алган нерсеси. Бул да өтө маанилүү. Бул да өтө маанилүү. Жеп ичүү дегендин мааниси жеилген жана ичилген нерсе эмес. Адам баласы алып туруп ташты чайнап жутса, анда орозосу эмне болот? Бузулат. Түшүнүктүбү? Эмне үчүн жеилген бир нерсе жеген үчүн эмес, же ошону алып жутуп, ошол эмнени көрсөткөндүгү үчүн, жеп ичүүнү көрсөткөндүгү үчүн болуп атат. Ошон үчүн оозго биз айтабыз, эч нерсе алынбайт. Ошол себептен айтабыз да, эч нерсе алынбайт. Бул демек жеп ичүү, анан үчүнчүсү болсо, бул үйлөнгөн адамдарга тийиштүү, үйлөнбөгөн адамдарга тийиштүү бул маселе. Эмне? Биякта китепте өтөт, шахватил ва ан шахватил фаржи дейт. Шахватил фаржи деген сөз эмне? Кумарын кандыруудан алыс болуш керек инсан. Анын жолдору, уруксат берген жолдору бар, адал болгон жерлери бар, арам болгон жолдору бар. Булардын бардыгы тыюу салынат. Биякта аялдар жок, эркектер, ошон үчүн анан бул фикхи маселе болгондуктан ошон үчүн ачык айтууга эмнебиз бар, мажбурийбиз биз бул жерде. Мисалы, аял менен кошулуудан алыс болуш керек ошол убакытта. Бул бир. Экинчи, тыюу салынган жолдор бар. Ошол жолдор менен кумардануу дагы тыюу салынат. Бул көбүнчө жаштарга, үйлөнөрөөк болгон жаштарга таандык болгон бир бале. Азыркы учурда ошондой баленин оорган өтө толтура. Биз муну эл менен ошо иштешкен үчүн бул жакшы билебиз. Өтө жакшы билебиз. Өтө жайылган жана ыпластуу болгон бир бале. Ошол балеге чалынып туруп, ошол кумарданууга кирип кеткендер бар. Үйлөнүүсүн да каалабайт. Уже оору, психологический ооруга айлангандар да бар бул маселеде. Ошон үчүн булар эч бир жол, кейде ойлойт, аял менен кошулбасаң эле болду, калган нерсени кыла бересиң демейсиң дейбиз. Андай болбойт. Такыр. Сактаныш керек сөзсүз түрдө. Түшүнүктүү иншалла. Анан булардын бардыгы туугандар ниет менен болот. Ниет дагы халис Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Эгерде адам баласы ниети жок, орозону, Рамазандын орозосун ниети жок, такыр ниет кылбай, ниети жок, орозо кармай турган болсо, Рамазандан башка да орозосу айырмасы жок, ниети жок, жөн эле орозо кармай турган болсо, бул бир гана эмне болот? Ибадат эмес, бул адат болуп калат. Башкача кайсы адат? Адамдардын кандай адаты бар азыркы учурда? Ачык алган эмне деп атабыз биз? Диета деп атабыз. Бул диетанын бир түрү болуп калат. Диетанын да күчтүүсү болот бул. Бирок эч бир ибадат, эч бир сооп парзында адам баласы эмне кутулбайт. Ошон үчүн ниет өтө маанилүү. Ибадатта бизде Ханафи мазхабта ибадатта кайсы ибадат болбосун, ибадатта ниет кылуу парз болуп эсептелет бизде. Ханафи мазхабта. Кээ бир мазхабтарда болсо, Шафииде ибадат эмес болгон, ибадатка шарт болгон амалга да ниет парз болот. Мисалы, дааратты алгыла. Бизде Ханафилерде дааратка ниет кылбасаң, сен дааратың бар болот. Даарат үчүн ниет кылбай эле барып жуулуп эле чыксаң, бирок жуулуусу парз болгон жерлерди жууп чыккан болсоң, сен даараттуу болуп эсептелесиң. Ниетиң жөн эле барып туруп душка бир кирип чыксаң, ниетиң жок, даарат алуу. Душка кирип чыктың, бирок бүт мүчөлөрүң баардыгы жуулуп чыккан болсо, даараттуу болуп эсептелесиң. Түшүнүктүбү? Ханафиде ошол, бирок Шафилерде андай эмес. Шафилерде тазаланууга ниет кылып туруп, анан барып жуулуш керек. Ошондо гана эмне болот? Даараттуу болуп эсептелет. Бирок бизде ибадаттардын баардыгына ниет эмне? Парз. Намазга турганда биринчи эмне кылып намазга турабыз? Ниет кылып турабыз.
Турабы? Ошон орозо да ошондой. Ниет кылып орозого турабыз. Орозо кимдерге парз? Орозо кимдерге парз? Орозо кимдерге парз? Орозонун парз болуусу үчүн адам баласында 6 шарт болуш керек. Же ошол 6 шарт бар болсо адам баласынын үстүндө орозо парз болот. Биринчиси эмне болуш керек? Мусулман болуш керек. Мусулман болгон бир бирөөгө барып туруп орозо карма, орозо парз деп айта албайсың. Мусулман болуш керек. Ла илаха илlallah Мухаммаду расул деп исламга кирип туруп мусулман болуш керек. Бул экинчи, бул биринчи. Экинчи акылдуу болуш керек. Акылы жайында болуш керек. Акылы жокторго орозо парз эмес. Аларга дин да парз эмес, аларга намаз да парз эмес. Үчүнчү, орозонун парз экендигин билиш керек бул инсан. Башкача ага орозонун парз өкүмү ага жетиш керек. Азыркы учурда туугандар бул баардыгы буну билет. Эч ким айта албайт, мен орозонун парз экенин билбедим деп айта албайт азыр. Баардыгына орозонун бир милдет экендигин эмне кылат? Билет. Ошондой бир кабар аларга жеткен, ошо илими бар деген сөз. Андан кийинкиси ошол орозо кармаган киши бул аялга тийиштүү. Аял эмне болбош керек? Хайз жана нифаста болбош керек. Айда бир жолу келген этек кини жана төрөгөндөн кийинки келген ошол тазалыкта болбош керек бул аял зат. Булардан таза болуш керек. Акыркысы болсо эмне? Бул инсан муким болуш керек. Бул муким мусафир болбош керек. Мусафир болбош керек. Жолоочу болбош керек. Акыркысы эмне? Ден соолуктуу болуш керек. Кайталап жатам. Демек, мусулман болуш керек. 1. Акылдуу болуш керек. 2. Эмне? Анан албетте балагаттарыбыз менен 12 жаштын арасында болот, эркектердин болсо 12ден 15 арасында болот. 15 арасында болот. 12 жашка чыккан кыз балагатка физиологиялык жагынан балагатка жетпесе дагы орозо кармоосу парз болуп эсептелет. Эркек бала 15 жашка чыгып туруп физиологиялык жагынан балагатка жетпесе дагы ал инсанга орозо кармаш эмне парз болуп эсептелет. Ошондо өкүм берилет. Орозо кармоосу эмне парз болуп эсептелет. Кийинкиси эмне дедик? Орозонун парз экендигин билиш керек. Андан кийинкиси эмне дедик? Аял затка тийиштүү болгон этек киринен жана нифастан, төрөттөн кийинки болгон тазаланууда болбош керек. Ошондон таза болуш керек дедик. Анан ден соолуктуу болуш керек. Ден соолуктун албетте чеги бар. Мисалдардан бирөөсү орозо кармоого ден соолугу эч кандай бир мүмкүнчүлүк бербейт. Мисалы, острый гастрит болгондор, язвилик болгондор, мисалы. Же болбосо өтө картайган киши орозо кармоого эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Ал дагы эмне кирип кетет? Ден соолуктуу болбогондорго кирип кетет мисалы. Түшүнүктүү? Мына ошол шарттарга ээ болгон инсан, бул шарттар болсо, бул инсандын үстүнө орозо эмне болуп эсептелет? Парз болуп эсептелет. Бул киши Рамазан айы келгенден баштап, биринчи күндөн баштап 30 күн же 29 күн эмне орозо кармоосу парз болот. Орозо кармоосу парз болот.